Assalamu алейкум. Бүгін біз сіздерге 49 000 доллар bir аз кеми бар 5 сотық жер тилкесіндегі 4 бөлмөлүү бышкан кирпичтен салынған ремонту жаңы кирип эле жашай турган шарттагы ушул үйдүн тез арада сатыла тургандыгын маалымдайбыз. 11,5 буйруса 9,5 размеринде салынган бышкан кирпичтен. Эми кайсыл жерде жайгашкан, кантип барабыз десеңиздер, даректерине көңүл буруңуздар. Учурда мен Ош Алай негизги трассасынын боюнда Башбулак айылынын чыга бериш жеринде турамын. Башбулак менен Каратайдын ортолугунда партнер нефть заправкасы орун алган. Андан түз эле бери Каратай тарапка жүргөндө остановка бар. Ошонун түз бери кечүү аркылуу сайды бойлоп келе бересиздер. Дөңсөгө чыкканда мына ушул жердеги үй буюрса көзүңүздөргө түшөт. Анан бул жактан дагы келсеңиздер болот. Мойка бар эмес беле? Вулканизация мурдагы. Азыр мойка болуп калды. Ошонун түз жанагы араптар салган окшош үйлөрдүн катарынан түз келе бересиздер. Ошонун баш тарабында жайгашкан. Ээсин номер экран астында камтылуу, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. 49 000 доллар bir аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Чегараларын айтып өтөйүн. Чегаралары негизи мына ушул үйдүн асты тарабы 3 бурчтук, бирок өзү үй 4 бурчтуу жерге жайгашкан. Мына ушул ажаткананын артында казык бар. Бул жагынан bir 5-6 метр болот. Анан түз мына ушундай 3 бурчтуу болуп кете берет. Бул жагында келиңиздер. Үйдүн артынан бул бурчтан 4 метр место калтырылган, казыктар кагылган. Ал эми бул жактан үйдүн артынан 2 метр место калтырылып, бул бурчу bir аз тетиги бурчка барат достор. Арматура кагылып, бакалашка илинип турат. Мына ушул достук окшош үйлөрү. Араптар салып берген үйдүн түз ушунун өзүнөн сайды бойлоп келе бересиздер да. Мына ушул үй достор. Сесмопоезд тумбалары урулган. Эми ички бөлмөлөрүнө көңүл бура турган болсок, жүрүңүздөр. Брондолгон эшик аркылуу пластик терезеси дагы бар экен. Эшиги өзү дагы. Асты ламинаттар басылып тур. Кенен холл, универсал комната. Ээсинин айтымына караганда бул жерде студия тибинде кухня кылып пайдаланса дагы болот экен. Атайын ушул саркынды суу агып кетүүчү суу түтүкчөлөрү, таза суу түтүкчөлөрү тартылган. 2 бөлмөнү жылытуучу кыш печкеси дагы орнотулган. Бул ушул терезе камтылган, панорамный терезелер камтылган холл плюс кухня. Матуйдан натыжный потолок болгон достор, сафиттер жанып турат, люстра илинип турат достор. Жанып турат дейм да. Орду каралган. Свет келсе эле жанат. Свет негизи келген, азыр негизи эле свет жок экен да Башбулакта. Бул болсо зал, конок бөлмөсү, узун туурасы болжол менен bir 5,5 380, эки терезеси күн батыш же түштүк тарапты карап турат. Эртеден кечке чейин күн тиет. Натыжный потолок болгон достор. Андан түз бияка келе турган болсоңуздар, ата-энелер уктоочу спальный бөлмө, узун туурасы болжол менен 3,5 3. Печканын экинчи тарабы обойлор чапташтырылган, моющий обойлор, пластик терезелер камтылган. Бул болсо гипсокартон негизинде жабылып, обойлор чапташтырылып туруп потолокко. Апапакай мына ушундай сонун жакшы эшик терезелери, эшик дейинчи, эшик өздөрү каралыптыр. Терезенин түсү мына ушундай түстө. Карамтыл болуптур. Бул жагы болсо эми душ туалеттин ордуну калтырган, ремонтун чекчейтип, сыңкыйтып койгон. Каласаңыз душтун өзүн кыласыз же душ туалетти кошо орнотсоңуздар болот. Шаардагыдай шарттарды түзүп жашаганга бардык шарттар каралган. Эми кийинки акыркы бөлмөгө келе турган болсок, бул жагы детский комната, каласаңыз ата-энелер уктоочу бөлмө кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Негизинен эсептегенде ошо жалпы студия тибиндеги кухня, холлду кошо эсептегенде 4 бөлмө. Бул дагы ошол натыжный потолок болгон. Матуйдан моющий обойлор чапташтырылган. Бардык бөлмөлөрдүн астында ламинаттар басылып тур достор. Ошол бул TV зона, телевизордун зонасы. Тетиги жерге диван креслолорду тизесиз, ушул жерде кечке үй бүлөңүздөр менен эс алып жатсаңыздар болот. 49 000 доллар bir аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Ээсинин номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Бул жерде мечит, мектеп, бала бакчалары, Башбулактын өзүндө ошол жактан дагы балдарыңыздар барып билим алып окуса болот. Трассага 200 метр. Мына артыңызды көрсөтүп койсоңуз оператор мырза, мына трассадагы нары бери өтүп аткан унааларды көрдүңүздөрбү? Бул Ош Алай трассасы. Ошол туугандар, мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Ээсинин номери камтылган. Чалыңыздар. Ассаламу алейкум. Сиздерге буйрусун.